Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган 40 сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга жазылып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Президент Садыр Жапаров УКМКнын төрагасы Ташиевди кайтарууну күчөттү. Президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевди кайтарууну дагы күчөттү. Бул маалыматты Азаттык радиосуна президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов ырастады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын аткарган милдеттерин эске алуу менен аны кайтаруу мурда эле күчөтүлгөн. Азыр андан да күчөтүлдү деген Аскат Алагөзов. Бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары мындай чечим соңку убакытта атайын кызмат уюшкан кылмыштуу топторго каршы өткөргөн атайын операция иш-чараларга байланыштуу экенин жазышты. Камчыбек Ташиев акыркы 2 айга чукул убакыттын ичинде уюшкан кылмыштуу топтор коррупциялык схемаларга тиешеси бар адамдар тууралуу бир нече жолу билдирүү жасады. Ал 2 ноябрда Райымбек Матраимов менен маркум Камчы Көлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Кыргызстанда Крим чөйрөнүн анабаш аталган Камчы Көлбаев 4 октябрда Бишкекте УКМКнын атайын операциясында өлтүрүлгөн. Ташиев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы болуу 2020-жылдагы октябрь окуясынан кийин дайындалган. Президент Садыр Жапаровдун саясаттагы жакын үзөңгүлөшү. Мыктыбек Оролбай уулу UFC уюмундагы биринчи беттешин жеңди. Кыргызстандык мушкер Мыктыбек Оролбай уулу UFC уюмундагы дебюттук беттешинде сербиялык Урош Медичти утту. Беттеш 19 ноябрга караган түнү АКШнын Лас-Вегас шаарында болгон. Мыктыбек Оролбай уулу 77 кг салмакта күч сынашып, кармаштын 2-раундунда каршылашым Муун Тыкмасы менен жеңип алган. UFC Fight Night 232 турниринде башта Урош Медич америкалык мушкер Джонни Парсонс менен мушташмак. Бирок ал белгисиз себептерден улам беттешке чыкпай калып, анын ордуна Мыктыбек Оролбай уулу чыккан. Кыргызстандык мушкер UFC уюму менен жалпы 4 беттешке келишим түзгөн. Ушул тапта эрежесиз уруш боюнча дүйнөдөгү белгилүү бул уюмда кыргызстандык эже сиңдилер Антонина менен Валентина Шевченколор мушташып келишет. Валентина Шевченко аялдар арасындагы эң жеңил салмакта бир нече жолу чемпион болгон. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Эрлан Шеров баштаган жюдочулар Жапонияда мелдешке катышат. Кыргызстандык жюдочулар Жапонияда өтөп турган Токио Гранд Слам мелдешине катышат. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментине билдиришти. Мелдеш 2-3 декабрь күндөрү Токио шаарында өтөт. Ага Кыргызстандан 6 спортчу катышат. Курама команданын тизмеси: 60 кг салмакта Хамболот Рыспеков, 66 кг салмакта Кубанычбек Айбек уулу, 73 кг салмакта Чыңгызхан Саганалиев, 81 кг салмакта Арсений Кладнов, 81 кг салмакта Асат Масабиров, 90 кг салмакта Эрлан Шеров. Абдужалил Юсупов башкы машыктыруучу, Сергей Кладнов улук машыктыруучу. Мелдештен кийин кыргызстандык жүдочулар 11 декабрга чейин Токио шаарында эл аралык окуу машыгуу жыйынын өткөрөт. Баш тартпайм, Таштандыдан табылган ымыркайдын апасы кандай шартта төрөгөнүн айтып берди. Бишкекте Таштандыга ымыркайын калтырып кеткен келин кандай шартта көз жарганын, мындан ары эмне кыла турганын Акыйкат институтунун кызматкерлерине айтып берген. Аталган институттан билдиришкенде, келин да ымыркай да учурда ооруканада. Институттун балдардын, аялдардын жана үй бүлөнүн укуктарын коргоо боюнча бөлүмүнүн кызматкерлери тиешелүү мамлекеттик кызматтардан баланын абалы тууралуу маалымат алышкан. Дарыгерлер берген маалыматка караганда ымыркай дагы деле төрөт үйүндө дарыланууда. Ошондой эле баланын апасынан да кабар алышып, келин операция жасатуу үчүн ооруканага кайрылганы белгилүү болду. Ал кош бойлуу экенин ата-энесинен жашырып, баланы эч кимдин көмөгү жок эле үйдөн төрөгөнүн билдирген. Айтымында катуу коркуп жана стресс абалында баланы Таштанды челекке таштап салган. Келин баланын атасы ким экени тууралуу маалыматты айтып берүүнү каалаган эмес. Бирок баланын атасы ким экенин билет. Мен жөн гана коркуп кеттим, өз баламдан баш тартпайм, мен аны эч кимге бербейм, мени ата-энем кечирди жана алар баламды багып
кылабыз деп жатышат, дейт Ымыркайдын апасы. Бишкек шаардык сотунун чечими менен 14 ноябрда аасы сыртка чыкпоо тил катуу менен бошотулган. Акыйкатчы наристенин укуктарын коргоону камсыздоо тапшырмасын берип, бул ишти жеке көзөмөлүнө алган. Ошондой эле мамлекеттик органдарды баланын укуктарын сактоону камсыздоого чакырган. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мага жардам бериңиздерчи. Мен да башка балдардай болуп школго баргым келатат. Урматтуу кыргыз элим, мен Элхан апасы сиздерден кайрымдуулук кылып жардам сурап жатканым себеби 4 этаптуу операциясы өттү. Мындан аркы дагы 4 этаптуу операциясына жардам сурайм. Азыр Элханчиктин акыбалы орто, дем алышы кыйын, мектепке баргысы келет. Сиздерден өтүнүп суранабыз. Дагы деле болсо кайдыгер карабайт деп ойлойм, сиздерден жардам берип коюңуздарды суранабыз. Кайрылуубузда картада Болотбек деп чыгат. Бул туура так маалымат. Кайрылсаңыздар болот. Караколдо 47 жаштагы киши аялын компьютер менен чаап салган. Караколдо 47 жаштагы киши аялын монитор менен сабап салган. Бул тууралуу Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Ызы-чуу тууралуу 16 ноябрда Каракол милициясына маалымат түшкөн. Айтылган дарекке барган ыкчам топ 1976 жылы туулган Эни аттуу киши менен 83 жылы туулган Омы аял урушуп кетишкенин аныктаган. Териштирүү учурунда күйөөсү аял иштеген дүкөнгө барып, ызы-чуу чыгарып, компьютер менен аялын урганы аныкталган. Ошондой эле киши дүкөндү өрттөйм деп коркуткан. Жабырлануучуга карата соттук медициналык экспертиза дайындалган. Аялга коргоо ордери, ал эми анын күйөөсүнө эскертүү берилди. Бул факт боюнча тергөө иштери башталган. Элмирбек Иманалиевдин Аманат китеби жылдын мыкты китеби. Кыргыз Республикасынын эл артисти белгилүү токмакын Элмирбек Иманалиевдин Аманат китеби жылдын мыкты китеби номинациясын жеңип алды. Кыргыз улуттук Манас театрынан билдиришкенде, Кыргыз Патент жылдын мыкты китеби конкурсунун жыйынтыгын чыгарган. Аталган сынак авторлорду, басылма ээлерин, инновациялык идеяларды жана тажрыйбаларды колдоо, илим, билим берүү, маданий чөйрөдө китепти жана окуунун андан ары жайылтууга көмөк көрсөтүү максатында уюштурулган. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Биз жаңы оюнду баштап турабыз. Баткен шаарынан туугандар, Кыргызстандан. Азыр мен сиздерге машиналардын баардыгын тааныштырып кетейин. Бул машинабыз туугандар, өзүңүздөр билесиздер, Nexia 1, свети ушундай золотой светте, объему 1.5, коробка механика, жылы 2006 жылгы өтө таза жакшы машина туугандар. Кийин главныйлардын бири бул Мерс туугандар. Мерс Лупарик, легендарный машина, жылы 96. Коробка автомат бул туугандар, жылы 96. Таза машина, бар жолу келишкен зор машина туугандар. Үчүнчү машинабыз бул дагы Мерс туугандар. Бул дагы Мерс, сиздерге болушунча окшош машиналарды издедик. Мунун дагы жылы 96, экөө бирдей. Бирок бул коробка механика, бирок таза, мунан калышпайт автоматтан. Сонун машина туугандар. Кийин акыркы машинабыз Nexia шериги, бул серебро свет. Бунун дагы жылы ошондой бирдей туугандар. 2006, 1.5 объемда коробка механика. Ушул биздин президенттүү туугандар. 4 машинадан тышкары 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар туугандар. 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар. Билет алыш үчүн жөнөкөй эле. Ушул экрандагы номерге акча жөнөтөсүздөр, ортодогу номер WhatsApp, Сбербанк уланган Москвадагылар. Ушул номерге жөнөтөсүздөр, чекти биз сразу билет жазып беребиз. Кыргызстандан кантип билет алам дегендер, биз оң жака Мбанк номерди калтырып койдук, ушуга привязан болгон Айжаркына деп чыгат туугандар. Чекти сразу сиздер дагы ортодогу WhatsAppка жөнөтөсүздөр, билет тез эле барат. Анан сол жака биз эл карт калтырып коебуз, акчаны которуп, сиздер дагы ортодогу +7925 906 2704 кылсаңыздар туугандар, Сбербанк ушул WhatsApp полный чыгат, чекти жөнөтүп коесуздар. Болду, оюн билет тез эле барат туугандар. Оюн анан биз кафеде кылабыз туугандар. Оюн кафеде кылабыз, келип өзүңүздүн билетиңизди өзүңүз ороп, күбө болуп отуруп, мейман болуп, биздин Баткен күрчүнүн аш жеп кетсеңиздер болот туугандар. Баарыңыздарга ийгилик. Каналга катталып, лайк басып, пайдашка берип коюңуздар. Кудай кааласа оюн сонун болот. 1100 рубльге 1000 сомго ушундай приздерди тууласыздар туугандар. Баарыңыздарга ийгилик. Кыргызстанда жылына 10-12 миңдей ымыркай айына жетпей төрөлөт. Кыргызстанда жылына 10-12 миңдей ымыркай айына жетпей төрөлөт. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунда Саламаттыкты сактоо министрлиги акыркы 10-15 жылда ай күнүнө жетпей туулган балдарды ата-энелери менен чакырып, атайын иш-чара өткөрүшкөн. Адистер ара төрөлгөндөр да кадимкидей балдардай дени сак болуп чоңоёрун жана бул учур алардын келечегине таасир этпей турганын айтып түшүндүрүшкөн. Көптөгөн көрүнүктүү инсандар мезгилинен эрте төрөлүп, жашоодогу оор башталыштарына карабастан укмуштууда ийгиликтерге жетишти деп адистердин айтканын министрлик билдирген. ДСУнун маалыматында бала бойго бүткөндөн кийин 37 аптага жетпей жарык дүйнөгө келсе, ара төрөлдү деп саналат. Ал эми төрөлгөндө 2,5 килограммдан аз болсо салмагы жетишсиз деп эсептелинет.
Билим берүү министринин 2 жаңы орун басары дайындалды. Билим берүү жана илим министринин орун басары кызматтан бошотулуп, 2 жаңы дайындалды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Аида Рыспаева билим берүү жана илим министринин орун басары кызматтан бошотулуп, Лира Самыкбаева жана Муратбек Касымалиев министрдин жаңы орун басары болуп дайындалды. Садыр Жапаров менен Айгүл Жапарова Киотодо чай аземине катышты. Президент Садыр Жапаров жана биринчи айым Айгүл Жапарова 18 ноябрда Киото шаарында чай аземине катышты. Мамлекет башчысы жана анын жубайына чай даярдоонун өзгөчөлүктөрү, Жапонияда чай ичүү каада салттары жөнүндө кеңири айтып беришип, чебери даамдуу суусундук сунган. Жапонияда чай ичүү бул бүтүндөй бир искусство. Жапон тилинде чай аземи деген сөз айкашы садо, тядо деп айтылат. Бул сөзмө-сөз чай жолу дегенди билдирет. Качканга үлгүрбөй калдык. Унаа менен поездин алдына кирип кеткен ата баланын абалы оор. Буга чейин Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын Ысык атадагы темир жолдо болгон кырсык тууралуу маалымат беришкен. Кырсык 13 ноябрда саат 15:30 чамасында Жээк менен Дмитриевка айылдарынын ортосунда катталган. ВАЗ-21-150 үлгүсүндөгү унаанын 1984-жылы туулган айдоочусу поездин алдына кирип кеткен. Кырсыктын кесепетинен 3 адам жабыркаган. Алар жеңил унаанын айдоочусу жана 2 жүргүнчү. Сереп медиа маалымат агенттиги 18 ноябрда унаанын ичинде бир үй бүлө болгону маалым болду. Тактап айтканда унаада айдоочунун 3 жашар баласы жана жубайы болгон. Жолдошума биринчи операция жасаган, эми экинчи жолу жасаш керек экен. Чет өлкөдөн алып келине турган аппарат коюш керек дешти. Уулума ошол күнү эле операция жасалган. Учурда Бишкектеги балдар ооруканасындабыз. Ал эми жолдошум 4-чү шаардык ооруканада. Экөөнүн тең абалы оор. Үй бүлөнү жолдошум бакчу, 4 балабыз бар. Унаада жакшы эле кетип бара жатканбыз. Жолдошум ойлонуп кетти окшойт. Оң жакта карасам эле шаардан поезд келе жатыптыр. Унаа ошол жерде өчүп калды. Качканга үлгүрбөй калды. Окуя тез эле болуп кетти. Эмне болгонун түшүнгөн жокпуз деген келин операцияга акча керек болуп жатканын айткан. Өзбекстанда аскердик тик учак кулап экипаж каза болду. 17 ноябрда саат 20:15 Кат-Курган полигонунда абадан кол салуудан коргонуу күчтөрүнүн жана аскер аба күчтөрүнүн командачылыгынын Mi-8 тик учагы машыгуу учуусун аткарып жатканда кулап түшкөн. Өзбекстандын коргоо министрлигинин маалыматы боюнча кырсыктын кесепетинен тик учактын экипажы каза болгон. Учурда кырсыктын кесепеттерин аныктоо үчүн атайын комиссия иштеп жатат. Кат-Курган полигону Өзбекстандагы эң ири аскердик полигон болуп саналат. ЭЭПте жалпы энергетика рыногун түзүү боюнча талаштуу маселелердин көбү чечилди. ЭЭП өлкөлөрү жалпы энергетика рыногун түзүү боюнча талаштуу маселелердин көбүн чечти. Бул тууралуу ЭЭПтин энергетика жана инфраструктура боюнча министри Арзыбек Кожошов Беларустун энергетика министри Виктор Каранкевич менен жолугушууда билдирди. Кожошов ЭЭПте долбоорду ишке ашыруунун алкагында биргелешкен иштердин жүрүшүнө жакшы баасын берген. Өлкөлөрдө стратегиялык документтерди даярдоо боюнча жумуштар олуттуу түрдө алдыга жылды. Азыр газ тармагы боюнча гана бир пикирге келиши элек. Башка маселелердин басымдуу бөлүгү чечилди. Калганын 22 ноябрда өтө турган энергетика тармагындагы кармуктуу органдардын башчыларынын кеңешинин жыйынында кароону пландап жатабыз деген Кожошов. Ошондой эле ал өкмөт башчылар энергетика рыногун түзүүдөгү 3 негизги документке бекитип бергенин белгилеген. Ал бирдикте өлкөлөрдүн чарбалык субъектилеринин бул рынокко киришине жол ачат.